Жаш турист эмне жөнүндө билиши керек? Уулуу өсүмдүктөр. Баарыңарга салам. Бүгүн биз уулуу өсүмдүктөр жөнүндө сөз кылабыз. Тоодогу уулуу өсүмдүктөрдүн уругу жана мөмөлөрү. Бардык өсүмдүктөр айлана чөйрөгө, жаныбарларга, канаттууларга, курт-кумурскаларга, ошондой эле адамдарга да пайдалуу. Айрым өсүмдүктөр эволюциялардан өтүп, коргоо механизмдерди иштеп чыгышкан. Ошондуктан бул өсүмдүктөр биздин ден соолугубузга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жаш натуралист биле турган биринчи эреже: тааныш эмес мөмөнү жегенге болбойт. Шаарда силердин тегерегиңерде өсүп турган өсүмдүктөрдүн мөмөлөрү жана уруктары ден соолукка зыяндуу болушу мүмкүн. Ошондуктан тааныш эмес өсүмдүктөрдүн уруктарын жана мөмөлөрүн жегенге болбойт. Мындай өсүмдүктөргө ит жүзүм кирет. Мөлтүлдөгөн мөмөлөрүнө карабай, бул өсүмдүк ууланууга алып келет. Ландыштын мөмөлөрү да уулуу. Сыртынан караганда даамдуудай көрүнөт. Бирючина аттуу жашыл тосмо өсүмдүгүнүн мөмөлөрү да ден соолукка зыяндуу. Бужина өсүмдүгү желе турган өсүмдүк. Бирок шаардын шартына ал жебей турган өсүмдүккө айланат. Ошондуктан бужинаны жесе болбойт. Уруктары уулуу өсүмдүктөр бул турман аттуу өсүмдүк жана кене күнжүт. Ошондой эле үч тикендүү гледичиянын уруктарын жегенге болбойт. Айрым өсүмдүктөрдү кармаганга да болбойт. Мисалы, сары гүлдүү уу жантыктын ширеси уулуу өсүмдүк. Эс алууга чыгып жаткан жаш саякатчы төмөнкүлөрдү билиши керек. Тоодо өскөн гүлдөрдөн гүлдесте жасоого болбойт. Уулуу гүлдестелер. Гүлдөрдү өсүп турган жеринде эле карап, суктанган туура. Уу коргошун сыяктуу өсүмдүктөр уулуу өсүмдүккө кирет. Аны ысык көл тамыры деп аташат. Тамыры менен сабагы да уулуу болот. Мең дубана болсо, тоодо өскөн абдан уулуу өсүмдүк. Аларды оозга салуу же гүлдесте жасоо кооптуу. Укмуш кооз гүлдүү Пупина неопалимаяга кол тийип кетсе, терини күйгүзүп жиберет. Ошондуктан бул өсүмдүктү аралыктан эле байкоо керек. Эч качан кол менен кармабаган оң. Тоодо өскөн чатырчалуу өсүмдүктөрдүн баары вех, сасык балдыркан ден соолукка зыян алып келет. Ошон үчүн тоодо жүргөндө аларды кармабаганга аракет кылгыла. Лютик сымал өсүмдүктөр терини күйгүзүшөт жана ууландырышы мүмкүн. Биз жакындарыбызга гүлдесте бергени жакшы көрөбүз. Гүл бергиңер келсе, атайын гүл саткан дүкөндөрдөгү гүлдөрдү бергениңер туура. Айрым өсүмдүктөр үйдө турганда да бизге зыян келтириши толук мүмкүн. Ландыштын гүлү үйдө турганда жакындарыбызга терс таасир этип, башын оорутушу ыктымал. Тоодого ачык гүлдүү кооз чыраштан гүлдесте жасаганга болбойт. Алар үйдө турганда нерв системабызга терс таасир этишет. Благоприятное воздействие на нашу нервную систему, когда находится у нас дома. Всеми привычная сирень яркими красками манит нас. Ачык түстөгү сирендер бизди өзүнө тартып турушат. Бирок алардын да терс таасирлери бар. Ошон үчүн аларды да өсүп турган жеринен гана карап, суктануу жакшы. Кооз гүлдүү нарцисс жана оймок гүлдөр да айрым адамдарды аллергия кылышы мүмкүн. Алардан гүлдесте жасоонун кажети жок. Есть комнатные растения, которые также ядовиты. Бөлмө гүлдөрү да зыяндуу болушу ыктымал. Эгер үйдө кичине балдар менен жаныбарлар жашашса, алиандр, түбөлүк жашыл чырмоок, персцикломени, пахиподиум ламера гүлдөрүн өстүрүүдөн баш тартуу керек. Аларды өстүрүүдөн мурда кылдап талдап көрүү керек. Жөнөкөй эрежелерди сактоо менен өз ден соолугубузга зыян келтирүүдөн сактансак болот. Өсүмдүктөрдү үйүбүздө, жер тилкебизде, шаарыбызда өстүрүү менен өз жашообузду кызыктуу, бактылуу кылып, дени сак боло алабыз.